Биз жол аштырабыз деп көз аштырга баратпайбы? Жолум жабылып калды депчи. Жолуңду ким жапты? Сен жолуңду ата-энең эле жаап койт. Ата-энең нааразы болсо эле жабылып калат. Андан башка жол жок экен бизде. Жолду сен оң жагыңдагы акча деген жолуңду атаң ачып берет экен, калган мүлк тиги үй жай дегендердин баарын апаң ачып берет экен. Экөө ыраазы болуп турса эле ишиң жүрүп турат экен да. Демек сен ата-энеңди айттырбай эле, мага белек бергиле дедирбей эле өзүң тапканга баягы биз деген мындай болот да. Адам кечке сурай берсе, адам жини келип эле бергиси келбей калат. Даже берейин десе деле бергиси келбей калат. Кечке эле сурана берет. Мен өзүмөн алып барып бермекмин депчи. Ошондуктан биз балдарды кичинекейинен үйрөтүшүбүз керек да. Үйрөтүшүбүз керек. Ата-энеге ыраазычылык билдирип, анан ага дагы баягы ата-эне сүйүүсүн берип атабы, багып атабы, билимин берип атабы, баягы камкордугун көрсөтөбү, ошонун ыраазычылык билдирип, ата, апа, мен силерге ыраазымын. Мынакей кичинекей открытка, азыр үйрөтүп атпайбызбы кичинекей балдарга? Открытка мына майрамга деген сыяктуу ушинтип үйрөтүшүбүз керек да биз. Белек бергенге үйрөтүшүбүз керек балдарыбызды. Анан мейли белек беле берсин. Ата-энесинин ыраазычылыгын алды, бата менен элге көрөт деген ошо да, жамгыр менен жерге көрөт. Мен айтам, бата менен элге көрөт деген түшүнбөсөңөр деп айтам да. Жамгыр менен жерге көрөт деген түшүнгүлөчү хотя бы дейм, жок дегенде. Демек жаан жааса, жер көгөрөт да. Ошол сыяктуу эле сиздин батаңыз сиздин жаан. Эгер жаан түшпөсө, анда сиз көгөрбөйт экенсиз, агарбайт экенсиз да, туурабы? Демек атаңыз, апаңыз сизге ыраазы болуп, анан жакшы тилектерин айтканда, ал тилектердин баары материализуется. Ата-эненин оозунан чыккан сөздүн бүт баардык тең ишке ашат. Ал баягы духу азыр деген тез эле ишке ашат. Мурун баягы 40 жылда, кыңырыш 40 жылда билинет дечү да. Анда скорость 24 саат бар болчу суткада, тура. Шашчы эмеспиз. Күн эртең менен таң атса кечкирче эмес. 1 жыл өтүш аябай кыйын болчу, это целая вечность была. Азыр болсо эртең менен таң атса кайра кечкирет. Bir суткада 17-16 saat бар деп айтат азыр окумуштуулар. Ошондуктан ата-эненин айткан сөз дагы азыр ушундай катуу скорость менен жетет да. Бүгүн ыраазы болду, бүгүн акча болот сизде. Жолуңуз ачылат. Бүгүн нааразы болду, бүгүн жолуңуз жабылат. Ошондуктан ата-энесинин батасын ыраазычылыгын алуу бул эң эле биринчи ошо да, андан кийин башканы башташ керек да. Биз ошол ата-энеден бата алуу дегенде акыркы орунга коебуз да, даже орун жок. Аякка даже орун да койбойбуз. Биз башкы иштер менен алекпиз да.